бар эле жарышып китеп жазат. 10 томдук, 15 томдук кылышат. Бирок айткан ошо китептин маңызын жок дегенде бир барагын ачып, ай мына китепте эрде сенин акылыңа, эсиңе кошо турган биякта данеги бар, маеги бар, ух деген киши издеп калдык ошол учурда. Мына ошондо анан кийин анан психологияга мен урунуп, 1-2 жыл чынын айтайын кубалап отуруп бир мыкты кызыбыз бар экен. Аида Урдинова деген, ал өзү ученыйдын, Илимпоздун кызы экен. Өзү жанагы азыркы коучтар көбөйүп кетпедиби? Мына бетин көргөзүп, чачын көргөзүп, анан кийин көйнөгүн көргөзүп, анан күйөөгө тийдим, ажыраштым. Дубайга барып келдим. Ушинткен билерман кыздарыбыз да көбөйүп кетти го. Күнүгө бир шляпасын алмаштырып чыккандар чыкты, койкоңдоп минтип. Аялдарга акыл үйрөтүп, энелерге. Мына ошолорго карата издеп отуруп, таразадан өткөрүп, анан кийин нагыз билимдин, илимдин өзүнүн бизге адамзатка бере турганын сүйлөгөн ошол Аида деген кыздын сабактарын чын айтайын мен окудум. Абдан үзбөй күнү-түнү окудум. Ошондо адам ичинен тазаланат экен. Адам баягы айтат экен го, бирөөнүн минин издегенче сен өзүңдүн кириңди тазала деген керемет сөздү түшүндүм, ишенесизби? Биз көбүнчө бирөөгө сынчы болуп баштадык го жана социалдык тармактарда. А көрсө бул сөздү Шакарин бабабыз айтыптыр. Бирөөнүн минин көргөнчө, бирөөнүн кирин тергенче сен өзүңдүн ичиңди тазала, жүрөгүңдү агарт деп. Кандай? Мына психологияда келип ошого барып такалат экенбиз. Биздин трагедиябыз, мына кемчилигибиз, мына алыска барбайлы үйдө бала чака менен деле кээде кербур айтышып калабыз го. Азыркы балдардын табити бөлөк, талгамы бөлөк, айтайын деген жашоого көз карашы такыр бөлөк болуп атпайбы? А биз алардын жанында өзгөчө, мына мен эски адамдарбыз да бизче. Мына ошол жагынан психологияны окуганда мен өзүмдү таптым, аздыр көптүр. Мен азыр балдарымды да сиздейм. Сиздики туура. Неберелеримден да үйрөнөм. Адам үйрөнгөндөн чарчабай, билбегенибизди намыс кылбай, азыр ошондой толкунга, ошондой жашоого келдик. Уктабай. Жашоодо эң кымбат нерсе бул убакыт. Эгерде сиз азыр өтө кыйын абалда турсаңыз, стрессте, депрессияда же акча жактан кыйналып жатсаңыз, балким оор мамиледесиз, сиз 7 чакраны активациялоо сабагына сөзсүз түрдө катышыңыз. Сиз курстан өткөндөн кийин өзүңүздүн ой жүгүртүүңүздү, кыймыл аракетти, адаттарыңызды жакшы сапаттуу жакка өзгөртөсүз. Техниканы үзгүлтүксүз колдонуу менен сиз жашооңузга ийгилик алып келесиз, дагы мурда кол жеткис максаттарыңызга оңой жетүүгө жолдомолорду аласыз. Бул техника өтө оңой жана жеткиликтүү. Эгерде сиз ушул видеону көрсөңүз, сөзсүз түрдө өзүңүзгө колдонуңуз.